Адамдар бул дүйнөдө көптөгөн суроолор менен жашайт эмеспи? Ошондой эле мен дагы көптөгөн суроолор менен жашачумун. Өзгөчө Кудайга көп суроолорду берчүмүн. Кудай, сен эмне үчүн мени кыргыз кылып жаратып койдуң? Мени араб кылып жаратып койсоң болбойт беле дечмин да. Анан дагы эмне үчүн бул дүйнөдө тилдер көп улуттуу тилдер бар? Эмне үчүн немистер немисче сүйлөп калган? Эмне үчүн кыргыздар кыргызча сүйлөп калганбыз? Бул каяктан келген деген суроолор көп болчу да менде. Анан эң негизгиси менин жүрөгүмдө үйгөн ушул албарысты жашоомдо бар эле да. Армиядан келгенден кийин 20 жашымдан баштап 24 жашыма чейин албарысты менен күрөшүп келдим да. Анан мындан кантип кутулуу керек экендигин дагы издендим. Акыры кутула албай койдум. Анан издене баштадым, ойлоно баштадым. Бир нерсе эле сооротуп койчу да. Албарысты бул жакшылыкка басат деп айтышчу эле да. Мен ушул сөзгө ишенчү экенмин. Анан ошол ишеним менен жашап моюн сунуп калдым да. Бирок акыры түшүндүм, албарысты бул жакшы эмес экен. Бир күнү Кудай мени ошол жыйынга алып барды. Ал жакта Исага ишенген жаш балдар, жаш кыздар экен да. Анан ал жакка барганда эле менин эң биринчи суроом ушул албарысты каяктан деген суроо бердим да. Анан ал жердегилер мага ыйык Инжилди ачып, анан айтышты да. Иса Машаяк, ал бул дүйнөгө келген куткаруучу, ал шайтанды жеңген, ал өлүп кайрадан тирилген. Анан албарысты болсо бул шайтандын жин перилери, бул шайтандан деди да. Ошондо мен биринчи жолу ушул албарысты шайтандан деген жоопту укканда абдан кубандым. Анткени албарысты эгер Кудайдан болсо, эгер жакшылыкка басса, эмне үчүн ал муунтат, эмне үчүн ал адамды кыйнайт? Ушул суроолор жүрөгүмдө үйчү да. Ошондо мен ошол Иса Машаякка ишенген адамдардан биринчи жолу укканда ушунчалык жеңилдедим. Анан мен аларга суроо бердим. Мен ушул албарыстан куткарылышым үчүн эмне кылышым керек дедим. Анан алар айтышты. Сен Иса Машаякка куткаруучуң катары ишенишиң керек. Ишенмейинче сен күнөөдөн арыла албайсың дешти. Иса Машаякка ишенмейинче албарыстан бошонбойсуң дешти да. Ошондо мен мага бергилечи деп ошол ыйык Инжилдин бир бөлүгү болгон Луканын жакшы кабарын алдым да. Ал убакта Инжил которула элек болчу. Анан мен ошол Инжилди окуп түшүндүм. Иса Машаяк ал бул дүйнөгө адам затын куткарыш үчүн өлүп, өлүмдү жеңгенин жана анын ичинен мени да куткарыш үчүн ушул дүйнөгө адам болуп келгенин түшүндүм. Исанын ысмын чакырдым. Иса мени куткар, Иса мени кечир, Иса мен сага ишенем деп айта баштадым. Кыргызча эле сыйына баштадым. Кудай берген кыргыз тилим менен эле Кудайга жалына баштадым. Иса мени куткар, Иса мени албарыстан бошот, Иса мени кечир деп. Ошол күндөн баштап менин жашоом өзгөрдү. Исаны кабыл алып, Исага ишенгенден баштап Иса менин жашоомду өзгөрттү. Ал мага тынчтык берди. Ал мага жүрөгүмө кубаныч берди. Эң эле маанилүүсү, ал мени кечирди. Ал мени түбөлүк өмүргө алып бара жатат. Анткени ыйык Инжилде ушундай деп жазылган. Жакан жазган жакшы кабарда 6-бөлүм 47 аятта мындай деген жазуу бар. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мага ишенсе, ал адам түбөлүк өмүргө ээ болот дейт. Ошондуктан сүйүктүү элим, Иса силерди бүгүн кучагын жайып күтөт. Ага келгиле, ага кайрылгыла. Ал силерди жакшы көрөт жана түбөлүк өмүргө ээ кылгысы келет. Чогуу бейиште аны менен бирге болобуз.